Кыргызстандын бийик тоолуу жана алыс аймактарындагы үй бүлө үчүн эни капиталы 1-январдан тарта күчүнө кирерин Камчыбек Ташиев маалымдады. Ал мурдараак мамлекет ар бир 4-балага 100 000 сом, 5-балага 600 000, 7-балага 1 миллион сом, 8 жана 9 балдарга 1,5 миллион сом, 10-балага 2 миллион сом берүүнү пландап жаткандыгын билдирген. УКМК төрагасы кечээ Оштогу 3 наристелүү болгон үй бүлө мүчөлөрү менен жолугуп, аларга 3 бөлмөлүү батир жана 500 000 сом ноутбук жана башка белек бешкектерин тапшырган. Балдардын атасы жаза аткаруу кызматында иштесе, энеси үй кожойкеси. Өткөн аптада Ташиев Нарында жарык дүйнөгө келген 3М'де барып көрүп, ата-энесине 500 000 сом жана 3 бөлмөлүү батирдин ачкычын тапшырган болчу. Үстүбүздөгү жылдын январ-октябрында мурунку жылдын декабрына салыштырмалуу керектүү баалардын жана тарифтердин өсүшү өлкө боюнча 4,2% түздү. Бул тууралуу Улуттук статистика комитети маалымдады. Маалыматка ылайык, мында алкоголдук ичимдиктерге жана тамеки буюмдарына баалар 9,3%, азык-түлүк эмес товарларга 3,6%, тамак-аш азыктарына жана алкоголсуз суусундуктарга 2,3% жана калкка көрсөтүлүүчү кызмат көрсөтүүлөргө тарифтер 7,5%га жогорулады. Үстүбүздөгү жылдын январ жана октябрында керектүү баалардын жана тарифтердин жогорулашы мурунку жылдын декабрына салыштырмалуу өлкөнүн бардык аймактарында байкалды. Мындай баалардын максималдуу өсүшү 5,1%, Ысык Көл облусунда жана Бишкек шаарында катталган. 2024 жылдын 10 айында сүт азыктарын экспорттоонун жалпы көлөмү 28 533 тоннаны түздү. Бул тууралуу Суу ресурстары Алишер Бажана Кайриштетүү Нуржай министри маалымдайт. Маалыматка ылайык, бул өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 4064 тоннага көп. 2023 жылдын 10 айында сүт азыктарын экспорттоонун жалпы көлөмү 24 469 тоннаны түзгөн. Чакан ГЭС Акчык акционердик коомуна караштуу Кара Көл ГЭСинде курулуш иштери кызуу жүрүүдө. Бул тууралуу энергетика министрлиги маалымдайт. Маалыматка ылайык, курулуш монтаждоо иштерин жүргүзүү Жагалмай жоопкерчилиги чектелген компаниясына жүктөлгөн. Учурда негизги курулуш иштери улуттуу жыйынтыктарга жетишти деп айтылат маалыматта. Бүгүн 12 ноябрга карата өлкөнүн ашуулары менен жолдорунда кыймылына чектөө киргизилген жок. Транспорт министрлиги билдиргендей, Барскон Акшыйрак унаа жолундагы Сөөгү ашуусунда, Бишкек Ош унаа жолундагы Боом Капчыгайында, Мырзеке Каракулжа Лайкуу жолунда, Бишкек Нарын Торгарт унаа жолунда, Ак Бейит Түзбел Кубакы ашуусунда жана Өтмөк Алабел Төө ашуусу менен башка жолдордо каттан бар. Ал эми Ош Сары Таш Эркештам унаа жолунун Талдык Тоңмурун ашууларында жол ачык. Жайкы дөңгөлөк жана чынжырчасы жок чыккан оор жүк ташуучу унаалар атайын техникалардын иштешине тоскоолдук жаратууда деп айтылат маалыматта. Мындан улам транспорт министрлиги кандай кырдаал жаралбасын, каршы тилкеге чыкпай, жол эрежесин так сактоо менен унаа дөңгөлөктөрүн кышкыга алмаштырууну сунуштайт. Министрлер кабинетинин Кыргызстанда такси кызматын көрсөтүү үчүн милдеттүү түрдө лицензиялоо боюнча мыйзам долбоору комитетте каралып колдоо тапты. Ички иштер министринин жол кыймылын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын орун басары Эмил Жакыпов лицензия боюнча 500 сом деп аныкталып, аны алуунун тартиби боюнча түшүндүрмө берди. Лицензия алуу үчүн жарандын ырастоочу документи, автоунаанын каттоо күбөлүгүнүн көчүрмөсү же ишеним каты талап кылынат. Ишеним кат менен айдабаса, учурда бирөөнүн автоунаасын убактылуу алып таксиге чыккан учурлар катталууда. Мындан тышкары техникалык кароодон өткөндүгү тууралуу документи болушу керек жана жарандын 3 жылдан кем эмес тажрыйбасы болушу шарт. Милдеттүү камсыздандыруу полиси дагы болушу керек. Ден соолугунун абалы боюнча медициналык аныктама дагы суралат деп айтылат билдирүүсүндө.